Сот жана укук коргоо системалары ачык айкын болууга, ал эми иш аракеттери коомчулуктун көзөмөлүндө болууга тийиш. Бул тууралуу өлкө башчыбы Садыр Жапаров да айткан. Дегени менен сот системасына наразычылыгын билдирген жарандардын арты суюл элек. Мындан улам бүгүн калкты сот ишмердүүлүгү менен камсыз кылуу, ишенимдүүлүгүн жогорулатуу максатында сот тутуму менен журналисттер ортосунда тегерек стол уюштурулду. Журналисттер үчүн ачык, кайсы иш болбосун, ошол иштер боюнча маалымат берүүгө биз даярбыз деп. Себеби көп учурда соттордон баягы толук маалымат ала албай калып эле бир тараптын маалыматын берип, ошо менен бир тараптуу маалымат кетип, сот жаман болгон сыяктуу көрүнүштөр көп болуп атат да. Ошондой көрүнүштөрдү жоюу максатында мындан ары ушул пресс катчылардын ишин жакшыртуу боюнча, ошондой эле соттор тарабынан дагы ушу журналисттер менен көп мындай байланышка чыгуу боюнча, журналисттердин суроосу боюнча толук маалымат берүү боюнча ушундай маселелер боюнча талкуу болду. Бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттары менен Ош шаардык сотунда кызматташуу иш алып баруу боюнча Ош шаардык соту даяр деп айтсак болот. Себеби журналист менен иштешүүгө бардык шарттар түзүлгөн, бардык маалыматтарды жеткилүү деңгээлде алса болот. Иш-чара Ош шаарында орун алып, түштүк аймактагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Анда журналисттер сот тутумуна бир катар сунуштарын берип, маалымат жайылтууда кызматташуу төмөн көрсөткүчтө экенин белгилешти. Журналисттер дагы билебиз, мыйзам негизинде кайсыл сотко кайрылыш керек, кайсыл процесс тартыш керек дегендей. Ачык айкындуулук деп сөз менен гана айтылып атат, бирок практика жүзүндө эч кандай ачык айкындуулук жок. Массалык маалымат каражаттары менен соттордун ортосунда кызматташуу бул баягы төмөн деп айтсак болот да. Азыр бул жерде аябай эле баягы кызматташуу сонун болот. TikTok'тордо, Facebook баракчаларда, бүт бардык соцсеттерге ар бир адамдын комментарийсине биз жоопсуз калтырбайбыз деп жатышат. Бул жөн эле сөз. Комментарий эмес, журналисттердин кайрылган кандайдыр бир маалыматка соттун чечимин ала албай жаткандан кийин анан кантип бул ар бир жарандын комментарийлерине булар жооп жазышат деп ойлойм да. Соттор деле өзүнүн чыгарган чечимдерин өздөрү сыйлаш керек да. Ар ким аркамда каалагандай чыгара бербеш керек да. Анан бүгүнкү күндө соттордун айкындуулугу, ачыктыгы жөнүндө мына жогорку соттун төрайымы да өзү да кызыктар болуп, кээде соцсеттерден чыгып атат, кээде телекөрсөтүүлөрдөн, кээде газеттерден чыгып атат. Бул туура көрүнүш. Анткени соттор өзүнүн так, анык, чындыкты айтканы боло турган болсо, алар өздөрүнчө жашырынып отура бербестен өзүнүн чыгарган чечимине так өзүнүн комментариясын бериш керек да. Тилеге каршы бизде бардыгы эле ошондой эмес. Бүгүнкү күндө сот реформасы жүрүп атат. Соттор давай өзгөргүлө деп атат. Соттор элдин кыйнабагыла, ачыкты мындай так айтсаңар, значит бардыгына өзүңөрдүн комментарийиңар, өзүңөрдүн мындай билим деңгээлиңер, өзүңөрдүн көз карашыңар менен тактап бергиле дегенге карабастан, айрым учурларда соттор мындай коомчулуктан бир аз тартынып, же болбосо ачыкка көп чыга бербестен, же болбосо телевидение же ачык маек берүүдөн качып турушат да. Бирок бир тараптуу бергим келбейт да. Экинчи тарабынан бул туурабы? Кайсы күнү каралды, эмне болду, эмне маселе болгон, кайсы беренин негизинде да биз элге кеңири маалымат бериш үчүн, ошону такташ үчүн келебиз. Бул жактан жооп жок да. Жолугушууда соттордун басма сөз катчыларынын ишин күчтөндүрүү маселеси да көтөрүлдү. Кошумча жумуш орундарын түзүп, кызматкерлердин санын көбөйтүү керектиги айтылды. Пресс катчылар, мисалы жергиликтүү бийликтин пресс катчылары бар. Ал жерде деле бир эле адам иштейт. Анын дагы чоң үстүндө көп адамдар бар. Уруксат берет же уруксат бербейт. Соттордо деле сиздерден деле ошондой. Эмне үчүн сиздер практиканы же болбосо тажрыйбаны ошолордон эле албайсыздар? Деги эле ошол сот системасынын жакшырышын, адилеттүү болушун кызыккан тараптардын ортосунда бир жакшы коммуникация түзөлү деп атабыз. Ошондой стратегиябыз, пландарыбыз бар. Ошол стратегияны изилдеп атканда биздин өзүбүздүн кемчиликтер дагы кайсыл экенин иликтегенбиз. Анан ал жерде бар ооба, жанагы адамдардын жетишсиздиги, кызматкерлердин жетишсиздиги, ресурстун жетишсиздиги, анын бардыгы бар да. Бирок эми жок, анан бизге финансирование каржылоо аз, анан кийин бизге ажис жетишпейт деп отура бербей аракет кылышыбыз керек. Чогуу чараны аракет кылышыбыз керек да. Ошол кырдаалдан кантип чыкса, аракет кылса болот. Жогорку сот тарабынан уюшулган тегерек стол муну менен токтобойт. Сот тармагы жалпыга маалымдоо каражаттары менен эриш аркак иш алып барууга кызыктар экенин кошумчалайт. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.